Салам достор, карасаңар мына ушул баракча сатабы же бул баракча сатабы, бул жерде эч нерсе жок. Эмнеден баштайм? Кантип Instagram аркылуу ийгиликтүү боло алам, кантип Instagram аркылуу акча таба алам. Үйдө отуруп балдар менен хотя бы 5 миң, 10 миң, 20 миң таба алам деген суроолор болсо, анда дал ушул видео сиздер үчүн. Мен Кундуз Таштанова, наставник, продюсер жана Instagram'ды 3 жылдан бери үйрөтүп келе жаткан эксперт болом. Погружение в СММ курсун 3 миңден ашуун окуучуну окуттум. Караңыздар. Бул жакта 3 жыл мурун мен үйдө балдар менен отуруп, анда кыздарым да кичинекей, кантип үйүмдөн чыга албайм, бирок хотя бы 5 миң таба алам деген суроо менен келгем да Инстаграмга. Эң эле биринчиси мен түшүнгөм, бул билимдерди, ушул жаңы билимдерди үйрөнүп, мен да ушундай кооз Инстаграмды алып барганды үйрөнсөм, бирөөлөрдүн баракчасын алып барып берсем, мен өзүмдү көрсөтпөй акча таба алат экениме көзүм жеткен. Ошол себептен мен эң биринчиси эмне кылганмын? Эң биринчиден мен чөйрө издегенмин. Ушул нерсени мага ким чын жүрөгү менен жакшылап үйрөтө алат деп чөйрө издегем. Экинчиси болсо бул караңыздар айымдар, биздин погружение в СММ курсунда мындай практикага клиенттер да берип турат. Анан ушинтип отчет берип турасыңар окуп атканыңарды, ушинтип ссылкаларды жөнөтүп турасыңар. Бизде кураторлор дагы текшерет бардыгын. Көрдүңүздөрбү? И чөйрө менен биргеликте өскөн батыраак дагы сизге дагы уверенный болот. Анан аккаунт кейси Беллы баракчасында бардык отзывдар, кейстерди көрсөңүздөр болот. Мына биз подписка болуп, биздин окуучуларды ушинтип текшерип турабыз. Мына Саламат Чынарова да, мисалы үчүн стористери бизди отметка кылышат, и мы начинаем их вот так смотреть. Мына чыгышат айымдар, биздин айымдар. Ошон үчүн чөйрө менен өскөн батыракта мен билим жетишпегенин билгенмин да. 7 кадам бар, бул 7 кадамды кантип сиз басып өтүшүңүз керек. Мен өзүмдүн өткөн тажрыйбам менен бөлүшкүм келет. Биринчи эле сизге албетте чөйрө керек, андан кийин билим керек. Экинчиси бул билим керек да. Себеби дегенде самоучка болуп, сен бирөөлөрдөн эле көрүп аламын, оңой эле билем Инстаграмды деген, сенде корона бар болсо, же болбосо мен муну оңой эле огоп алып барам деп ойлосоңуз, кардар алып анда иштеп көрүңүз. Сизде уверенность жок болот да. YouTube'дан көрүп алам деп ушинтип жүрө берген окуучулар бар. Мурун келерде айтышканда мен өзүм самоучка болуп эле жүрчүмүн депчи, бирок кардар алганда аны менен алып иштеп кете алчу эмес. Анда жоопкерчилик, уверенность жок болчу да. Себеби дегенде ал кандайдыр бир мен эми врачка окубай эле врач болуп атам дегендей эле мааниде да. Ошон үчүн билим, чөйрө жана ошол сертификат сизге далил да. Действительно мен мону окудум, мен мону билем депчи. Себеби дегенде биз погружение в СММ курсунда окубаган окуучуларга сертификат бербейбиз. То есть сиз жөн эле жүрүп, сертификат албай, эч нерсени аткарбай кылбасаңыз, албетте сиз сертификат ала албай каласыз. Анан биринчи эле бул сизге чөйрө керек. Жакшы чөйрө табыш үчүн эмне кылыш керек? Курстарга жазылыш керек. Ошол чөйрө менен биргеликте жуурулуп, кандай десем, камыр прям жуурулгандай эле ошо чөйрөгө кошулуп, ачылып, активдүү болуп, улам жасаган работаларды көрсөтүп, бардыгы менен сүйлөшүп, ачык болсоң, сага тартылат адамдарчы. Ошондо чөйрө күткөндү үйрөнүш керек адам дагычы. Ошол чөйрөгө барганда дагы ошолор менен адекваттуу түрдө коммуникация кылганды үйрөнүш керек. Экинчи бул билим. Сонун профессионалдуу түрдө баракчаны алып барыш үчүн, стористерди кооз кылыш үчүн, эмнени тартуулаш үчүн сизде экинчи бул билим болуш керек. Ал билимди сиз курстан аласыз. Биздин погружение в СММ курсу 1 ай онлайн өтөт. Бул жакта базовый навыктардын бардыгы бар. Ушул жактан алсаңыз болот. Үчүнчүсү бул практика. Караңыздар, мен 2 дипломум бар, бухгалтер, экономист да, бирок мен практика жүзүндө бухгалтер болуп иштеген эмесмин. Менде жөн эле дипломум бар, бирок мен банкта иштедим. Бухгалтер болуп, дебит, кредит, баланстарды жасаганды билбейм. Муну мен силерге эмнеге айтып атам? Себеби практика. Сен результат эмес, практика жүзүндө көбүрөөк кылсаң, даже барып 4-чү пунктта бул 3-чү пунктта стажировка, практика, стажировка өтөт.
мына стажировка кылып бирөө кардарга деле мен бесплатно үйрөнгүм келет, бесплатно сизге иштеп берейин, 1 жума 2 жума мен колумду такшалтышым керек, мен опыт алышым керек деп биз деле башында диплом алгандан кийин стажировка өтүп атпайбызбы? Ошондой эле эгерде сизде мындай ишеним жок болсо, ошентип окуп дагы үйрөнсөңүздөр болот. Кардарларды издейсиз, ишке чыгып алып эле жөн эле эч нерсе кылбастан эмес, адамдар менен сүйлөшүп кардар тапканды да үйрөнүшүңүздөр керек да. Бул жакта коммуникация навыгы дагы өтө күчтүү иштейт. Ошондо бизде биринчи чөйрөк күтөбүз, экинчиси билим алабыз, үчүнчүсү практика жүзүндө кылабыз, жөн эле эптеп эле сертификат алыш керек эмес. Төртүнчүсү болсо бул ошол практика жүзүндө кылган окууда практика кылдың, а төртүнчүсү болсо 1 жума 10 күн или 2 жума или 1 ай деле бесплатно иштейм десеңиз, кардарлар менен иштегенди көнүңүз. Анын логин паролун алып эмне кылам, дагы дальнейший шаг эмне болот, кантип стратегияны кылам, бул баракчаны кантип өнүктүрө алам, кантип кооз алып бара алам, кантип клиентим купулу толуп мага берген акчасына ыраазы болуп бергиде кантип баракчасын алып бара алам деген сөздөр менен өзүңүз изденип турсаңыз, эптеп эле мага акча төлөсүн, мен киргизсем сторис киргизем, пост чыгарсам чыгарбайм деген мамиле эмес, жүрөгүңүз менен кылсаңыз, сөзсүз түрдө өсөсүз. Ошон үчүн эмне дейт элем? Азыр бизде көп эле СММди окуп алып туруп эле СММ курс ачам деп атпайбы? Бул туура эмес. Биринчи өзүңүз окуңуз, экинчиси сиз ошол билимдерди пайдаланып практика жүзүндө көрүңүз. Практика жүзүндө көргөндөн кийин анан өзүңүз жон териңиз менен сезип, баардык быкы-чыкысынан бери баардык нюанстарын баардыгын билгенден кийин анан мыкты эксперт боло аласыз. Ошондуктан мен силерге совет берем. Практика жүзүндө кыласыз, андан кийин стажировка кыласыз, бесплатно иштейсизби, 1 ай хотя бы, 1 жума 2 жума. Биздин курста эң жакшы нерсеси бул биз практика беребиз, стажировка беребиз да. То есть бесплатно болобу, стажировка кылып, сен ошо нерселердин баарын үйрөнүшүң керек. Кардар менен иштешиң керек, өзүңүн результатыңды көрсөтүп, сынап, кандай болушуң керек. Мен кардарлар өзү мени издеп келгендей, кардарлар мени өздөрү мынча акча төлөп берем, иштеп берчи, пожалуйста деп сурангандай, СММ адиси кандай болуш керек деген суроо менен өзүңүзгө со стороны суроо берсеңиз, сөзсүз түрдө ал болот. Андан кийин эле бул эң маанилүү нерсе, бул даже кандай десем, биринчи орунда турат, бул ой жүгүртүү, мышление. Эгерде биз эптеп эле бир ай баракчасын алып барып эле 5 000, 10 000, 15 000 таба калышым керек деген мааниде иштесеңиз, сиз менен 1 ай иштешип эле ал адам токтойт. Сиз менен иштешкиси келбейт. Эгерде сиз жүрөгүңүз менен бир нерсени энергия менен кылганды үйрөнсөңүз, сөзсүз түрдө ошол бир кардарыңыз аркасынан 3 кардар алып келет сизге. Эгерде сиз өсөм десеңиз, өнүгөм десеңиз, сөзсүз түрдө ой жүгүртүүңүздү өзгөртөсүз жана дисциплинага түшөсүз. Эмки пункт бул дисциплина да. Канча деген менден да акылдуу, менден да кыйын көп эксперттерди көрөм, бирок дисциплинасы жок. Көп жерден калышат. Силерге оңой эле бир пример, кээ бир ырчыларды карасаңар, сонун ырдашат, үнү бар, золотой голос, бирок мен үнүм сонун, мен акылдуумун, мен кыйынмын деп башында коронасын кийип алган адам эч качан өспөйт. Үнү жок, таланты 1%, аракети 99%тер дайыма алдыда болуп кетишет да, акчаны да көп табышат, өздөрүн каалаган жашоосу менен жашашат. Баягы сонун үнү болгон, укмуш таланты бар, башында коронасы менен кала берет. Акчасы жок, же клип тарта албайт, же ыр жаздыра албайт, себеби дегенде акча жок. Эмнеге? Себеби дегенде анда корона бар, ал аракет кылбайт. Ал менин талантым бар, мен кыйынмын, мен акылдуумун, мен баарынан акылдуумун деп эле отура берет. Аракет кылган адам дайыма өсүп турат. Аллахым деле Куранда айтылганда, сен аракет кыл, анан мен берем депчи. То есть суранганды да бил, аракет кыл депчи, жөн эле суранып коюп жүрө бербестен. Ошондуктан сиздерге айтат элем, эң негизгиси аракет кылыңыздар. Мурун мен СММ курсту окугам, мен 1 эмес 2-ни окугам дегендерге айтат элем, биздин погружение в СММ курсубуз бул башкача. Биздин нулевой эле модульда 21 сабак мышление боюнча. Себеби дегенде именно ушул сабактардан биз өзгөчө мен результат алып өзгөргөндө, оюм өзгөргөндө жашоом өзгөрдү.
Ошол нерсени мен дагы ар бир менин келген окуучума каалайт элем. Ошондуктан бизде предоплата же болбосо оплата кылар менен ушул сабактар сразу берилет. Себеби мунун баардыгы сиздерге керек. Детский позициядан чыгуу, ой жүгүртүңдү өзгөрткөндө, адамдар менен иштешкенди, сүйлөшкөндү үйрөнгөндө, адамдарга сен пайда алып келе алганда, анда ошондон кийин анан акча сага келип турат. Караңыздар, элге пайдалуу болгондо эл сага акча төлөгөнгө даяр болот. А элге пайда кылыш үчүн, элге кызмат кылыш үчүн, чтобы служить людям, что я могу дать людям, обществу деп өзүңүзгө суроо бериңиз. Даже не обязательно СММ. Эгерде сиз, билбейм, гүл өстүрөсүз, эгерде сиз чач тарачысыз, эгерде сиз салонный мастерсиз, эгерде сиз бир кесибиңиз, кызматыңыз, товарыңыз болсо, ошону Инстаграм аркылуу өркүндөтөм десеңиз, дал ушул курс, нолдон башталчу курс же болбосо мурун кийин СММде окугандарга бул сөзсүз түрдө керек. Себеби дегенде бизде обратная связь мощная. Ар бир сурооңуздарга жооп кайтарылат. Бизде группада биз 30-40 кишиден ашык албайбыз. Ал группада дагы да мен бармын. Чатта менен сырткары дагы командам бар, кураторлор бар. Биз өзүбүздүн баракчабыздан жеке команда менен өзүм баш болуп текшеребиз сиздин аккаунттарыңызды, стористериңизди. Фотосессиялар дополнительно да өзүңүз кааласаңыз фотосессия дагы болот. Менин окуучуларым Оштодо бар, Москвада да бар, Бишкекте да бар. Андан сырткары бизде 100дөй сабак бар да. Биринчи модульда бул жакта основа, Инстаграмды кантип алып барыш керек, стористер кантип чыгыш керек. Эртең менен жөн эле ссылка эле берип коюлбайт, бул жакта текшерилет сабактар. Сабактар, стористер, аккаунтуңуз текшерилип, разбор болуп, бардык жактан өнүккөнгө биз салым кошобуз да. Бир ай онлайн окуп, дагы бир ай доступ аласыз. Бул жакта мобилография бар. Основа, визуалды кантип жазаш керек, макеттерди өзгөчө кантип жазаш керек, продающий макеттерди кантип жазаш керек, эң негизгиси сүрдү жеңип сториске кантип чыгышыңыз керек. Андан сырткары бул жакта мыкты эксперттерди атайын чакырам. Элестетиңиз, ушу 1 айлык 5000 сомдук курста Бишкекте жүргөндөргө мен подарок, бонус психолог менен жолугушууну беремин. Келип ар бирөө 1 сааттан даже разбор жазатып кетишет. Бир эле прием психолога 5000 турат. Андан сырткары финансылык сабаттуулук боюнча Zoom'дан эксперт келет, психолог келет. Психолог келип сиздер менен Zoom'дан да сабак өтөт. Андан сырткары дагы да мыкты спикерлерди чакырам атайын. Өзүм дагы Zoom'дан сабак өтөм. Андан сырткары атайын платформада сабактарды ачып окуй аласыздар. Ал платформага сизге доступ берилет. 1 ай куратор менен, мен менен обратный связь менен окуп, 1 ай дагы доступта сабактарды ала аласыздар. Бизде рассрочка бар, андан сырткары дагы сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Биз курс окуп бүткөндөн кийин эле барыңызды таштап койбостон, биздин клуб бар выпускников, ошол чатка кошуп, ал жакта жумуш болобу, ар кандай бир кезигишүү болобу, жолугушуулар болобу, ошол жактан барыңыздарды чакырабыз. Ошондуктан биздин академиябызга, биздин сообществого кош келиңиздер сөзсүз түрдө. Ар кандай биздин сонун мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, биргеликте биз менен ийгиликтерге жетсеңиздер болот. Анан сториске кантип чыгып баштайм, идея жок дегендерге идеялар да берилет. Эмнеден башташ керек? Бул эми 15 мүнөттүк сабакта берген нерсе бир ай биз менен окуп, дисциплинага түшүп, улам туура кылып атам, мен сторисимди текшергилечи, менин аккаунтум жакшы болуп атабы деп сени со стороны көрүп, сени ийгиликке жетелеген чөйрө менен, мыкты эксперттер менен окуган бул такыр башка. Ошон үчүн сиздерди чакырамын. Бизде 0дон башталчу, бизде даже насаатчылыкка келердин астында 0дон баштагыла деп айтат элем. Себеби дегенде өздөрүн даярдап, таптап турушат. 1 ай дисциплинага түшөсүз, өзүңүздү кабыл алып, стористерге чыгып. Бул жакта эми мен мындай волшебный таблетка бербейм. Ар бирөөңөрдүн үйүңөргө барып сторис тартпайм, бирок бул жакта сиз чөйрө менен өзүңүздүн ой жүгүртүңүздү өзгөрүп, бийиктиктерге, ийгиликтерге чогуу бирге жетебиз. Мен сиздерди жакшы көрөм. Бул видео сиздерге жакса, сиздер дагы кандай жол менен баштасам болот акырындап десеңиздер,
дагы суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ушул видео жакса мага кайтарым байланыш берсеңиздер болот. Дагы кандай суроолорго жооп күтөсүздөр, мага ушул видеонун астына дагы өзүмө лично дирекке жазып коюңуздар. Мен сиздерге ушундай акысыз сабактарды берем. Дагы кайтарым байланыш керек эле, консультация алам десеңиз, бул жакта дагы номер менеджери бар, же болбосо жеке өзүмө жазыңыздар, дирекке кат, баардыгыңыздарга жооп берем. Баарыңыздарды жакшы көрөм жана албетте сиздерди погружение в SMM, Project Manager курсунда күтөбүз. Project Manager деген ким? Бул бир гана SMM айдиси эмес, өзүңдүн баракчаңды оңдоп алып барып, башка бирөөнүн баракчасында алып барып, өзүңдү көрсөтпөй сен акча таба аласың. Как минимум 5000 сом акча таба аласың. Же болбосо менеджер болуп иштегенде, помощница, менеджер болосуң, куратор болуп иштейсиң. Как минимум айына 5000, 10000 тапканга мүмкүнчүлүк бар. Бир кардар менен 5000ден баштасаң, бул нормалдуу да. 2 аккаунт алып барсаң 5000ден 5000, 10000. Бул эми вообще мен бул жакта айтпайм 30000, 100000 депчи. Бул вообще болбой калды деген акчалар. Бирок 5000, 10000 стабильно балдарың менен үйдө тапсаң болот. Эгерде сен жертва болбосоң, билимиң болуп, ошо нерсени тыпылдап тарс аткара билсең, жоопкерчиликтүү болсоң, адам менен тил табыша алсаң, сөзсүз түрдө сага дагы ийгиликтер келет. Мен сиздерди жакшы көрөм. Дагы да суроолоруңуздар болсо, жазыңыздар, кайрылыңыздар. Менеджерлерим бар. Баардыгы сиздерге консультация өтүп, сиздер менен сүйлөшүп, жана өзүмө жеке кат жөнөтүп сүйлөшсөңүздөр болот. Эгер видео жакса, сөзсүз түрдө айтыңыздар. Дагы сиздерге экинчи сабак, личный бренд боюнча сонун сабакты мен беремин. Биздин курс кандай жайгашкан? Бул жакта сиз сабактарды атайы платформадан көрөсүз. Бул жакта ушундай модулдар бар. Сабактар ушундай жайгашкан.